Движение направо. Далек он путь домой. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Шепчутся волны и вздыхают, и зовут, но не поймут они, чудные, не поймут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Верит и ждет земля родных своих ребят. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами жены их не спят. Там за туманами, вечными пьяными. Урматтуу эсил кайран дейбизби, эсте калган дейбизби, бирок эстей бере турган, эске келе турган СССРдин куралдуу күчтөрүнүн флагманы болгон, эң алдыңкысы болгон аскер деңиз флотунун кыргызстандык ардагерлери бүгүнкү кызматтык майрамыңыздар менен куттуктайм. Ириде ошо аскер деңиз флотунун Кыргызстандагы 6000ге жакын ардагерлердин баардыгын тактап, каттап, анан ушундай аскер деңиз флотунун ардагерлеринин уюмун түптөп, аны күчтөп, бир жылга жетпеген убакта ушундай иштераларды уюштуруп жаткан Идрис Райымбаев агабызга ыраазычылык билдирем. Экинчиден, ушул саатта, ушул убакыттарда Талас жергесинде дагы аскер деңиз флотунун ардагерлеринин дал ушундай чоң салтанаттуу жыйыны өтүп жатат. Учурдан пайдаланып, таластык ардагерлерди дагы бүгүнкү кызматтык майрам менен куттуктайм. Айтып коюшум парз, анткени таласта азыркы Кыргызстанда эгер канча аскер деңиз флотунун ардагерлеринин жааматы болсо, эң ириги, эң тириги, үлгү боло тургандагы, күзгү боло тургандагы жааматы бул Талас областында уюштурулган. Ал иш-чарага кечээ мен да чакырылганмын, шартка байланыштуу барбай калдым, бирок учурдан пайдаланып сиздерди, урматтуу жердештерим, ардагерлер, бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Биримдигиңиздер күчөй берсин. Таласта мен билгенден 15ке жакын аксакал 3 эмес 4 жыл кызмат өтөгөн. 4 жыл 8 ай кызмат өтөгөн ошол Талас областындагы ардагер болуп эсептелет. Атургай дүйнөнү 2 жолу айланган ардагер моряк дагы ошол Талас областында экен. Мен аны кийин ашыл жактан координатору Бакыт Шатманалиевден угуп калам. Бирок эми мындан кийинки майрамдарда кездешет чыгарбыз. Бирок бүгүнкү иш-чара аябай жогорку деңгээлде өттү. Ошол ал эми биздин аскер деңиз флотунун ардагерлеринин бүгүнкүдөй майрамдары улантылып туруш керек. Бул анткени өлкөбүздөгү өсүп келе жаткан муунга эстетикалык, тарбиялык маани бере турган иш-чараларга биз өзүбүздүн салымыбызды кошуп, өзүбүздүн басып өткөн жолубуз жөнүндө жаш уландарга айтып беришибиз керек. Мына ушунун баардыгы эле биздин алага барганыбыз, биздин алага айтканыбыз бул чоң тарбия болуп эсептелет. Убагында мекенди коргоо ыйык милдет деген уран менен биз баардыгыбыз 18 жашыбызда аскерге чакырылып, мына 3 жыл баардыгыбыз кызмат өтөп келгенбиз. Жалындуу жаштыгыбыздын баардыгы ошол аскер милдет менен өтүп кеткен. Биз ардагерлер 6000 болгонубуз менен Кыргызстанда биримдик өскүч. Анткени кыргызда айтып коет 5
манжа бөлөк билек бир дейт. Бизде 5 флот башкы болгону менен желек бир. Бул желек бизге дух берет, бул желек бизге ар дайым керек. Анткени биз ушул желектин алдында биригип, бир желектин алдында өзүбүздүн ынтымакты бекемдеп келебиз. Анан учурдан дагы бир жолу пайдаланып, жалпы Кыргызстандагы бүгүнкү иш-чарага катышпай калган аскер деңиз флотунун ардагерлерин бүгүнкү майрам менен дагы бир ирет куттуктап кетем. Бар болуңуздар. Таластык ардагер агабыз Сүйүнбай экенин жашына жетиңиздер. Биздин кандай айткан күндө да башка кылып айтканда башкалар мактанбасын, чычалбасын. Биз мактангандай болбойлук, бирок биздин кылган кызматыбыз улуу, биздин кийген кийимибиз улуу. Бар болуңуздар ардагерлер. Земля дается всем, а море и небо избрано. Моряктар, сіздерге чоң рахмат. Мында желектен эмесмин, бул Бенедикт мен сөз берем. Мен үйдөгү атама алып барып берем. Жана сөзүмдүн башында айтып кетпедим. Мен өзүмдүн атам 54-жылдан 58-жылга чейин, 1954-жылдан 58-жылга чейин 4 жыл ушу Североморский флотто Мурманск шаарында ушу сиздердей болуп эле подводник моряк болуп. Там за туманами песню допоем. Биздин өзүбүздүн администрациябыздын атыбыздан да айтып кетмекчи, мен ушул сиздердин коомдук бирикмеңиздер менен тыкыз иштегенге ар дайым даярбыз. Мектептерде жанагы патриоттук сезимдерди ойготуу боюнча, окуулар боюнча жанагы семинарлар менен дагы тыкыз байланышабыз, иштейбиз. Негизи жаштарга ал нерсе керек, үйрөтүш керекпиз, көргөзүш керекпиз. Мекенин сүйгөндө, ушундай дисциплина менен жүргөндө алар да билиш керек, үйрөнүш керек да. Ошондуктан дагы бир жолу майрамыңыздар менен бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат. Мына ошол кошкон салымыңар менен силер тарыхта каласыңар. Ошон үчүн ошого мына ардагерлердин кеңешинин жетекчилерине кайрылам, активдүү катышкыла ушуга. Жаштарды патриоттук сезимин тарбиялоого. Это очень хороший посыл, это очень хорошее направление. Кто-то занимается сельским хозяйством, кто-то занимается своим трудовым деятельностью, каждый по своему направлению. Я желаю вам всем, моряки, у нас жизнедеятельность очень широкая. Желаю всем успехов, и чтобы наше общество потихоньку двигалось. И иногда на таких собраниях, совещаниях, чтобы мы могли сказать, что и гордиться тем, что вот из наших моряков в лесном хозяйстве, или же по строительству, или по образованию мы достигли каких-то успехов и результатов. Счастья, здоровья, успехов. Еще раз с Днем Военно-Морского флота. Қарасам сенің суретің, жылмайып маған
Çoğulup alıp barabız. Hükmüttün asıl sodağı bir tike hizmet kıla kalabız. Doğrun cerden alabız, jeyilin cerden alabız. Gerek bolsa bir kestede tayga oldu salabız. Forma giygenden giyin bağırız, oktoy büyük canavız. Her bir kesiptin özünün bayramı olur. Kesiptin. Kırardanski despi, Rayın despi, kesiptin her bir bayramı olur. Ana usul kesiptin baldardın barıp soğulup yoğurup keneştesigen üstünde baldar var iken ilgeri vakitte ana usul 2011-yıllık ayrı çıkan yani şu vakti minister tabarında da Adliye veteranatta işletip Adliye veteranatta o şerde hizmet götürgende ayrı çıkan ayrıcı usul biz öz üstünde uyum tüzüvatağız ayrılığındayın usulardın spesiyogunu taktap verin ilimlerden o şerde spesiyog taktağında bir menin eseğim boyunca abi bir yerde toluk bilmem 11-14 bin tegeleginde oldu o şu vakta Jağda oşondan bir etkenden bir yakşımın ulan tüzülüp estelik atıldı baldarga. Her bir geçip özünün yemesi hoş gerek tabii. Var gül koya turgan özünün balдар. Biz de ötөбүз убагында. Şu gerek mi özümüzün oyun? Özünün gerek. Antken bizim arkalıqta жүрген балдарга gerek. Бул куюм бул ойдон токтоп калбайт. Внимание! Стоит вешенами! Четыре! Становись, была команда! Анна ылдый да. Шагом! Марш! Раз! Раз, два, три! Левый! Там за туманами песню допоем. Там за туманами вечными пьяными. Там за туманами песню допоем. Emel mal dura aldı ya. Her şey algılar muzikantlar. Timin beresi.
ошондой эле бүгүнкү иш чарабызга куттуктап келген мамлекеттик катчыбыз Сүйүнбек Касманбетовго, Коопсуздук кеңешинин катчысы генерал лейтенант Иманкулов Мурат агабызга, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевке, Ленин, Октябрь районунун акимдерине, ошондой эле бүгүнкү биздин иш чараны куттуктап келишкен Афган согушунун ардагерлерине, куралдуу күчтөрүнүн ардагерлерине ыраазычылык билдирем. Артыңыздан айдайсыз. Булар менен бир чоң теңкиштер. Ким менен? Идрис. А над Камчаткой погода не очень опять туман. И по прогнозам погоды на завтра дожди. Спит себе тихо, укрывшись под волнами океан. Слышишь, моряк, ты его не буди, не буди. Тихо, 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 так тает ночи. Струится дым. Разговоры! Курит трубку старый капитан. Тихо, 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 так долго прожил он рядом с тобой. Океан. Чтобы так жить, нужно мечтать. Чтобы любить, нужно отдать. Якоря, якоря нашей судьбы. Чтобы так жить, верить и ждать. И простить, чтобы понять. Якоря, якоря нашей любви. Давай. С морем проститься пришел на рассвете твой капитан. В небе над пристанью гаснут ночные огни. Тихо от берега лодка отходит в густой туман. Слышишь, моряк, ты его не зови, не зови. Тихо, 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 так тает в ночи. Струится дымок. Курит трубку старый капитан. Тихо, 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 так долго прожил